ар бир адамда кездешкен оору бул гайморит. Эми мунун айыгынын жолу кандай? Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн медицинасында, тагыраак айтканда Тиббун Набавийде эмнелерди көргөзгөн? Ошолордун биринчиси бул кочкор туз. Кочкор тузу дегенде баягы жан-жандыктарга, малдарга, аттарга, уйларга бериле турган туз. Ошону салып, сыгырак сууга салгандан кийин ал суу жанакы кочкор тузду эритет. Эриткен соң аны алып мурунга тарткандан кийин ошо мурундагы көңдөйлөрдүн бардыгы тазаланат. Бирок тарткан учурда катуураак тартышы шарт. Катуураак тартканда менин өйдө жагына чыгат дагы, анан көздөрдү ачышып кетет. Ошол көздөрдү ачышып кетип, анан мурундан кайра чыккандыгы бул катуураак тарткандыгынын белгиси. Ошентип мурунду тазалап алгандан кийин кызыл-кызылчаны алабыз. Аны орточо отко 30 минуттан тегерегинде кайнатып, андан кийин ошол учурда ал кызыл-кызылча өтө быша элек дагы жана өтө бышкан эмес да болуп ортодогу акыбалында калат. Ошонун согун сыгып алып, күнүгө 3 жолу мурунга 3 тамчыдан тамызып туруу бул ошол гайморит ооруга шыпа болот. Андан кийинкиси бул чорный тимин. Тагыраак айтканда кара зире башты ылдый жакка чалкалатып туруп, күнүгө 2 маал 3 тамчыдан тамчылатып туруу дагы бул ошол гайморит оорусуна шыпа. Башты чалкалаткандыгынын себеби өйдө туруп же болбосо түз жатып эле мурунга тамыза турган болсо, ошол чорный тимин кара зире тамакка жүгүрүп кетет дагы, андан кийин адамга ошол жиркеничтүү пайда кылат. Ошо пайда кылбай түз эле мурунга өтүүсү үчүн башты чалкалап туруш керек. Кийинкиси кызыл туз. Ошол кызыл туздан 30 же болбосо 40 грамм алып, ошону бир аз жылыткан соң, андан кийин мурунга тартуу дагы бул ошол гайморит оорусуна шыпа. Анан дагы бирөөсү бул каштанский орехти майдалап туруп, түтүк менен күнүгө мурунга бир гана жолу катуу тартуу менен ошол гайморит оорусуна шыпа. Аллах таалам бардыгыбызды ошол оорулардан сактаган болсун.